Пайғамбарыбыз сүйген адамдарды дағы сындоо, ошолордун айткандарын туура эмес, андай мындай деп тил тийгизүү айрыкча. Сөгүү дагы бул өтө чоң күнөө, пайгамбарыбызга ыза берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: Аллаху фи асхаби дейт. Менин сахабаларым жөнүндө Алла Тааладан корккула дейт. Ла таттахизухум гарадан ба'ди. Менден кийин дейт, алардын кээ бир кемчиликтерин көрүп алып туруп, аларды ар нерсе деп гыйбаттын, ушактын темасы кылбагыла дейт. Алла Тааладан корккула, сактангыла дейт. Фаман ахаббахум фабихубби ахаббахум. Пайгамбарыбыз айтат: мен сүйгөн адамдарды сүйгүлө дейт. Мен кимди жаман көрсөм, силер да ошону жаман көргүлө дейт. Пайгамбарыбыз сахабаларын сүйгөн, ыйман келтирген пенделердин бардыгын сүйгөн. Алла Таалага душмандык кылгандарды жек көргөн, мына ошолор жек көрөсүн. Ва ман азахум фақад азани дейт. Ким ошол мен сүйгөн пенделерге, ким мен сүйгөн алымдарга, сахабаларга тил тийгизип ыза бере турган болсо, фақад азани дейт. Ал мага ыза берген болот дейт пайгамбарыбыз. Ва ман азани, ким мага ыза берсе дейт, фақад азаллах, Аллах Таалага ыза берген болот дейт. Караңыздар, бири-бири менен цепочка сыяктуу байлап атат. Пайгамбарыбыз сүйгөн адамдарды сыйлайбыз. Эч качан аларга ыза бербейбиз. Пайгамбарыбыз бир гана алымдарды эмес, ыйман келтирген пенденин бардыгын сүйгөн.